химия алабыз, бир айда 2 жолу. Уколун Бишкек шаарында, только Бишкек шаарында гана берет экен. Ошону биз сурандык Жалал Абад областына уколун өткөрүп беришине. Себеби биз больной менен барып келишибиз өтө кыйын болуп атат. Эми процессине, бир 20 000 25 000 кетет. 5 000 жол киребиз. Анан иногда уколду сатып алабыз 6,5 миңден. Ага чейинки химияга чейинки сатып алган уколдорубуз да бар. Ошондо жолдон кыйналып калып атат, барып келгендечи. Ошого биз суранат элек, ошол Жалал Абад областына онкологиясы бар Жалал Абадтын. Укол дарысын эле өткөрүп берген, ушул жерден алсак өзүбүзгө да жатып лечение. А Бишкекте бар экен, Кыргызстан боюнча 40 эле койка. Бул онкологияга аз да место. Бул жерден 10 күн мурун чалабыз. Жазылып, анан барабыз. Эгер минутуна кеч калсаң, ала албай каласың уколду. Жалал Абад областы боюнча көп, ошолордун атынан мен келдим да. Шерматов Шайбек, Бишкек шаарынан онкологиядан химия алам. Ошол химияны только Бишкекте берет. Биз бир айда 2 жолу барыш үчүн кыйналып жатабыз. Ошол уколдорду Жалал Абад областына которуп бериш үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Азыркы күндө биздин онкологиялык ооруларыбыз чынында ушу химия алгандар кыйналып келишет. Бирок так как химия дарылары өтө оор кабыл алынган үчүн адамгачы буну специализированный жерде гана бергенге уруксат берилген. Себеби жөн жерлерде жасалбайт ал нерсе. Аны биздин бейтаптар да туура түшүнүш керек да. Анан буюрса азыр биздин саламаттык сактоо министрлигинде жакшы бир маселелер көтөрүлүп атат. Именно ушу онкологиялык оорулар боюнча. Ошолдон кийин буюрса жерлерде чечилип калат деген жакшы үмүттө турабыз. Бирок азыркы күндө Бишкекте гана республиканский онкологический центрде гана химия ооруларын жасайт. Бирок экинчи катары ЮКта болуп, Ошто дагы кээ бир химияларды жасайт. 6012 жараныбыз азыркы күндө онкологиялык оору менен жабыркап келет. Анын ичинен эми 1-стадия, 2-, 3- деп терминалдык стадия деп бөлүнүп кетишет. Жеңилдиктер эми кайсыл тарабынан? Мисалы үчүн ПГГ боюнча биздин программа госгарантия деп коет, ошол жагынан каралган жагы бар. Терминалдык стадиядагыларга жанагындай розовый рецепттер менен наркотический препараттарды жазып беришет. Буюрса семейныйлар деле онколог врачтарыбыз деле жазып берет. Бирок бул жерде да көйгөй бар, себеби так как наркотический препараттарды жөн гана аптекаларда сата бербейт. Анан кээ бир тургундарыбыз түшүнбөстүктөн ар кандай нерсеге барып калып атышат да. Бирок бул нерсени да туура түшүнүш керек. Себеби наркотикалык заттарды, дарыларды жөнөкөй аптекада гана сата бергенге болбойт. Ага неме жанагы жакшытынкай болгон өзүнүн жанагы лицензиясы керек. Уруксат кагаздары керек. Ошол жерде иштеген кызматкер дагы ошол наркотик препарат менен обращенияны билиш керек. Анан кийин гана ошолорго уруксат берилет. Анан жалпысынан уруксат бериле бербейт бул дагычы. Аны дагы биздин тургундар туура түшүнөт деп ойлойм. Болжолдо канча адам химия алат? Болжолдуу түрдө азыркы күндө бизде ушу 200ге жакын адам алат.